Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер жана Байтөгөн алгатталуучулары. Бүгүн 6 июнь 2024 жыл туугандар. Биз Ош облусунун Арактуу Араван районундабыз. Араванда Гүлбарда сатылуучу жер тилкеси чыгып атат туугандар. Бул жерди Кеңсай массив деп коет. Бул жактан көрүп атасыздар. Гүлбардан чыгып каналдан өткөндөн кийин бул жака жол менен келсеңиздер, мына ушул жерде бул жаңы конуштун бул жерде ФАП бар экен. ФАПтан өткөндөн кийин мына ушул оң тарапта колотто сатууга чыгып атат туугандар. Бул жерде мына ушул соседтерин көрүп атасыздар. Бир үй салып, андан кийин жанында да фундамент куюп коюшуптур. Негизинен бул жака катар уже чекке берилип, куюлуп аткан чак экен туугандар. Кошуналар келиптир. Андан кийин мына ушул үйдүн эле бет маңдайында бул тарабында мына ушул жерден сатууга жер тилкеси чыгып атат туугандар. Жалпы аянты 6 соток кызыл китеби документи бардыгы жайында. Азыр ошондойраак өтүп туруп көрсөтөлү. Бул жер мындайынан берилген экен туугандар. Жерге карап, бир аз бул жака каратып мындайынан берилген экен. Азыр бул жагынан дагы мына казыктарын көрсөтөлү туугандар. Ошол казык турган жерлерден болуп калат. Бул жери мына жер мына казыктан ар жагы бир эженики, бир кишиники экен. Ушул жерде бир казык турат. Мындан өдөсү бул жака мындайынан кете турган жер. Андан кийин бул сатыла турган жерибиз туугандар. Мына ушул алдыда дагы бир казык турат. Ушул жерден сатууга чыгып атат туугандар. Буга чейин дагы негизинен бөлүнүп берилген экен. Мына казыкты көрүп атасыздар. Ушу казыктан бул жака карап мындайынан кетет экен. Мындайнанчы. Ушундайынан 6 соток жер тилкеси сатууга чыгып атат туугандар. Баасы 350 миң сом. Кеми бар сүйлөшөбүз дейт туугандар. Кызыккандар агабыздын экранда номерине байлансаңыздар болот. Андан кийин ушул столпа мамычыларын көрүп атасыздар. Ушул жактан Оштан мындайынан зым келиптир. Бул жагына барсаңыздар дагы могул жерде Кеңеш айылы ушул жака карап келет. Анан мына столпадан свет келет экен дагы. Мына ушул жакта ФАП дагы бардык негизи азыртан акырындан курулуп баштаптыр. Бул жагында дагы көрүп турасыздар, жогору жагында дагы үй салынып, жашап аткан чагыктары дагы бар экен. Мал кармак ушул жерде дагы өзүнчө. Анан бул жагы өзүнчө кең эле жайыты дагы сонун экен туугандар. Бул келечекте бул жакта Гүлбарга жакын. Келечекте дагы буюрса акырындык менен баалары дагы көтөрүлөт. Бул бөлүнүп берилип, баардыгы документтерин кылып, азыр ушул керек болсо терек чыгылат болуп сатышка туура келип жатат дейт туугандар. Көрөсүздөр, ушундай шаарга жакын. Бул жагына машина базарга, могул жерде машина базары бар. Могул жерде текстиль завод билесиздер, могул жерде турат. Азыр эми бул жерден өтө жакын болуп жакындап экен. Анан негизинен бүт тарабы тегереги көрүнүп турган жерден жер тилкеси чыгып атат туугандар. Азыр алып койсоңуздар, келечекте дагы бул жерде айылдар адам көбөйгөн сайын жер тарып, адамдар көбөйүп атат туугандар. Буюрса жерлер дагы көтөрүлөт. Андыктан көрүп кызыккандар агабыздын экрандагы WhatsApp связь номерине байланышып дагы да маалымат алсаңыздар болот. Бүгүн биз ушул Араванда Гүлбарда сатылуучу жер тилкеси боюнча көрсөтүп маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга каттал этиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.